Бүгүн өлкөдө президенттик шайлоо өтүүдө. Президенттикке талапкер Абдил Сегизбаев Кой Таш айылына караштуу номер 7194 шайлоо тилкесинде добуш берди. Талапкер толкунданып жатканын айтып, буларга токтолду. Байрамдык маана эртең менен турганда эле баары бир толкундануу болсо керек. Сөзсүз ар бир адамдын толкундануу болсо болот. Талапкерлигиңди койгондон кийин бул дагы бир чоң жүк мойнуна алган. Ошол жүктү татыктуу көтөргөнгө даярданасың. Анан мына 23 күндөн бери ар бир областты, ар бир регионду кыдырып келип, мен элдер менен жолугуп, ошол жерден кадимкидей элдерден дух алып, күч алып, ошо көйгөйлөрдүн баардыгын карап чыгып, азыр кандай маселелер турат, Кыргызстан кайсы жол менен кетиш керек, баарын көрүп турабыз. Кудай буюрса, жакын арада ушул жаңы доорду, жаңы жолду баштаганга даярбыз. Мындай болуп атат да, мына азыр байкадыңар, ушундай бир чоң кысым болду. Бийликке келе албай жатышып, административдик ресурстун баарын колдонушту. Мына жерлерге барсаң, паспорттарын чогултушуп, маны туздайбы, эмне кылат? Жана стадиондорго жада калса, медсестра, ошол больницада медсестраларды процедуралар менен токтотуп коюп ошол жака апарып атышты, миңдеп. Мына көрдүңөр КТРди. Жакпаган бир 8 суроо бердим элем. Ошол биз дебатты бүткөндөн кийин ал жерге УКМКнын, МВДнын, ошол жана бийликтин штабтарынын өкүлдөрү келип, саат 1-ге чейин, 2-ге чейин жада калса, ошол жерде турган операторду дагы абдан сурак кылышты. Эмне үчүн сен ошол жана Жаныш Бакиевдин тоюнда Садыр Жапаров жүргөнүн чоң кылып көрсөтөсүң деп. Кийинки дебатты көрдүңөр, мен көрсөткөн документтин бирин дагы көрсөтө алышкан жок. Баардыгы тең коруп калышкан да. Кайра келип туруп эле ошол алып баруучуларды алмаштырып салды. Анан кийин көрдүңөр, ошол жана Мадумаров, башкалар кийинки дебатты көрдүңөр, баягы даярдалган суроолорду берип, убактыны тартып, узартып, тигилер сүйлөбөгөндөй кылат. Бул эмне деген шундук? Азыр эле бийликке келе албай жатып, ушундай ыкмалар менен бара турган болсо. Кийин бийликке келгенде кандай жол менен? Билем, эсимде, ошол 2005-жылы элдин баарын баш көтөртпөй, тепкилеп, кишилерди өлтүрүп, өрттөп, мына ошол жол менен кетип баратабыз. Анан азыр айтышат, эгерде демократияны кааласак, демократияны караса, биринчиден ушу шайлоону таза өткөзгөндү үйрөнүшүбүз керек да. Биринчи кезекте бардык нерсеге бийлик жоопту. Мыйзам чегинде шайлоо адилеттүү, таза жүрүш үчүн ошол бийлик кызыктар болуш керек. Бийлик жоопту. Эгерде эртең бүрсү күнү кандайда бир наразычылык боло турган болсо, ал бийликтин күнөөсү болот. Себеби биринчи кезекте оппозиция жол сын айткандар эмес, биринчи кезекте ошол революциянын себепкери болгон бийлик башынан баштап. Тилекке каршы бардык участкаларга өзүлөрүбүздүн көзөмөлдөөчүлөрүбүздү кое алган жокпуз, себеби бул дагы бир топ каражатты талап кылат экен. Ошондуктан колдон келишинче койдук, бирок өзүбүздүн жактоочуларыбызга, жалпы элге кайрылдык. Мүмкүнчүлүк болсо ошол материалдарды бизге жөнөткүлө деп. Азыр биздин штаб иштеп атат, жерлерден материалдар келип атат, жана подвоз боюнча, акча таратуу боюнча фактылар келип атат. Ошонун баарын тең иликтеп туруп, ушул күндүн аягында биз өзүбүздүн пикирибизди айтабыз.